жынысқынын чоңойтуу боюнча тема. Айрымдарыбыз биздики кичинекей деп кичине тартынгандар болот экен. Жынысқынын чоңойтса болобу? Ал кийин өзүнө мындай зыян таасирин тийгизбейби? Чоңойтса болобу азыркы заманда? Эми жынысқынын чоңойтконго көп немелер бар бизде. Бирок ошолордун баардыгы эле неэффективный да. Эффект бербейт көп. Вакуумный помпалар менен тартып көрүшөт. Ошолор чыкканда балдар 25 миң, 30 миңге сатып алышып да көрүштү вакуумный помпаларды. Алар дагы болбойт экен. Атайы созуп неме кыла турган экспандер дегендер бар. Алар дагы болбойт экен. Чынын айткандачы, биз дагы өзүбүз көрүп атабыз да. Болбойт экен ал. Бул лигаментотомия менен операция менен кээде 2 сантиметрге, 1,5 сантиметрге узартсак болот. Лигаментотомия менен. Анда дагы өтө көзгө көрүнөр узарта албайсың, чоңойто албайсың. Азыр мына атай игловкалывание деп коюп, ошол жака бир нерселерди киргизип, талшынасын чоңойткон учурлар болот. Бул дагы осложненияга алып келип атат. Кээде кыйшайып, кийин ириңдеп кетип, кайра ошолорду алышка туура келет. Көбүнчө болбойт, көбүнчөчү эффект бербейт көпчү. Болгон ошо Кудай берген немени эле кан айлануусун жакшыртып, жакшы иштетип алса, ошол эле жетет. Размер боюнча дагы жана айтып атпайсызбы? Көпчүлүк айтып коет го, имеет значение или не имеет деген. Сиздин өз карашыңыз? Бул жердечи размер чоң болсо жакшы болот эле дейт баарынан. Кимден сурасаң деле, эркеги деле чоң болсо жакшы болот эле дейт. Аялдарды сурасаң деле чоңуна көзү чакчайып кетет. Анын баардыгыныкы эле андай боло бербейт да. Ал баягы сен айтканда порно кинолордо гана ошондойлорду таап алып, миңинен 1-2 болсо ошолорду көргөзүп эле элдин баарын кызыктыра берет да. Действительно биздин монголоидтарда, кыргыздарда аны менен мактана албайсың. Көп болсо 7 сантиметр, 8 сантиметр, кыйын болсо 10-12 болор. Андан ашыгы ашык да. Нормасы ушундай. Өзү негизичи анын чоңдугунан неме болбойт. Мен бая айттым го, П клеткалар бар деп. Ал мындай эле кичинекей болсо дагы бая П клеткалар клетки давленияны басып туруп, бет башын өбүп турсаң, ал ошол оргазмга сенден мурда жетет ал аялчы. Ошондой да, анын чоңдугу көп неме болбойт чынын айтканда. Бул туурасын айтыш керек да бу жерде.